Саламатсыңарбы окуучулар? 7-класстын алгебра предметине арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүн балдар силер менен өтүлүүчү тема даражаларды көбөйтүү жана бөлүү, көбөйтүндүнү жана даражага көтөрүү. Адегенде даражаларды көбөйтүүнү карап көрөлү. Даражаларды көбөйтүү. Даражаларды көбөйтүүдө негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнү карайбыз. Анын 4 даражасы көбөйтүлгөн анын кубу. Бул эки даража негиздери бирдей болгон булардын көбөйтүүсүн аткарып көрөлү. Анын 4 даражасы бул а санын өзүнө 4 жолу көбөйтүүнүсүнө барабар. Анын кубу болсо а санын өзүнө 3 жолу көбөйтүүнүсүнө барабар. Демек балдар, биз бул даражаларды көбөйтүндү түрүндө жазып алдык. Демек бул көбөйтүндү 7 жолу а саны өзүнө көбөйтүлүп турат, же болбосо 4 кошулган 3 жолу. Бул көбөйтүндүнү мен даража түрүндө жазып көрөйүн. Негизи а, ал эми даража көрсөткүчү 4 кошулган 3. Мында анын 7 даражасы келип чыгат. Демек балдар, а санынын 4 даражасын а санынын кубуна көбөйткөндө анын 4 кошулган 3 даражасына ээ болдук. Демек балдар, ушул сыяктуу каалагандай даражаларды көбөйтүүдө ушул сыяктуу колдонсок болот экен. А каалагандай саны жана эрктүү түрдө тандап алынган mn натуралдык сандар үчүн төмөнкү формула орун алат. Анын m-нчи даражасын анын n-нчи даражасына көбөйтүүдө анын m кошулган n-нчи даражасына барабар. Анда бул формуланы далилдеп көрөлү. Далилдөө. Анын m-нчи даражасы бул а санын өзүн m жолу көбөйтүүнүсүнө барабар. Ал эми анын n-нчи даражасы а санынын n жолу өзүн көбөйтүүнүсүнө барабар. Анда формулага кое турган болсом, а санын m-нчи даражасын а санын n-нчи даражасына көбөйтүүдө мына төмөндөгүдөй көбөйтүндүлөрдү алам. Бул а саны өзүн m кошулган n жолу көбөйтүлүп турат. Демек даража түрүндө жаза турган болсом, а санын m кошулган n-нчи даражасы. Демек балдар, негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негизин өзүн жазып, ал эми даража көрсөткүчтөрүн суммалайт экенбиз. Жана ушул сыяктуу негиздери бирдей болгон даражалар 3 же андан көп болсо ушул сыяктуу аткарылат. Даражалар 3 көбөйтүндө тургандыгын карап көрөйүн. Бизге каалагандай а саны mnk натуралдык сандары үчүн төмөндөгүдөй формула орун алат. Анын m-нчи даражасы көбөйтүлгөн анын n-нчи даражасы көбөйтүлгөн анын k-нчи даражасы бул а санынын m кошулган n кошулган k-нчи даражасына барабар экен. Анда эмесе төмөндөгүдөй мисал иштеп көрөлү. Анын 4 даражасын анын 5 даражасына көбөйтөбүз. Биз даражаны даражага көбөйтүүдө албетте негиздери бирдей болгон төмөнкү формула боюнча чыгарабыз дедик. Демек бул жерде бул даражанын негизи а, биз бул даражалардын көрсөткүчтөрүн суммалайбыз. Анда 4 кошулган 5 бул анын 9 даражасына барабар экен. Экинчи x көбөйтүлгөн x-тин 5 даражасы. Бул даражаларды көбөйтүүдө албетте негиздери бирдей, негизин өзүн жазабыз. Албетте биринчи даражанын даража көрсөткүчү 1. Негизин өзүн жасабыз. Жана бул эки даражанын даража көрсөткүчтөрүн суммалайбыз. Анда x-тин 6 даражасы келип чыгат. Эми балдар, биз даражаларды бөлүүнү карап көрөлү. А санын 4 даражасын а санынын 3 даражасына көбөйтүүдө биз айттык, а санын өзүн жазып, ал эми бул даражалардын даража көрсөткүчтөрүн суммалайбыз. Анда анын 7 даражасы келип чыгат. Бул жерден анын 7 даражасын анын 4 даражасына бөлсөк, албетте бул анын 3 даражасы келип чыгары бизге белгилүү. Тийиндинин аныктамасы боюнча а санынын 7 даражасы анын 4 даражасына бөлүүдө а санынын өзү жазылып, ал эми биринчи бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемиттик. Ушул сыяктуу каалагандай даражаларды бөлүүдө колдонсок болот экен. А каалагандай сан
Albatta a nölгө барабар эмес сан болсун. Жана m n натуралдык сандары үчүн эрктүү түрдө тандап алынган m n'ден чоң болсун. Төмөндөгүдөй формула орун алат. A'нын m'инчи даражасы бөлүнгөн A'нын n'инчи даражасы бул A санынын m минус n'инчи даражасына барабар экен. Анда эмесе бул формуланы далилдеп көрөлү. A'нын m минус n'инчи даражасын A'нын n'инчи даражасына көбөйтүүдө A'нын m'инчи даражасы келип чыкса, анда биз бул формуланы толук далилдеген болуп эсептелинебиз. Анда эмесе мен A'нын m минус n'инчи даражасын A'нын n'инчи даражасына көбөйтүп көрөйүн. Негиздери бирдей болгондуктан алардын даража көрсөткүчтөрүн кошоюн. Анда A'нын m минус n'инчи плюс n'инчи даражасына болдум. Мындан A'нын m'инчи даражасына барабар экендиги келип чыгат. Биз бул формула туура экендигин далилдедик. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин өзүн жазып, бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитебиз. Жана биз төмөндөгүдөй аныктаманы карай кетели. Көрсөткүчү 0 болгон A санынын даражасы 1ге барабар. Мында A 0гө барабар эмес сан. 0гө барабар эмес A санынын 0-чү даражасы 1ге барабар экен. Далилдөө жүргүзө турган болсом, m жана n натуралдык сандар үчүн мында m жана n бири-бирине барабар болсун. Анда негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүнүн формуласынын негизинде n'дин ордуна m санын кое турган болсом, анда төмөндөгүдөй A'нын 0-чү даражасына болом. Мындан A'нын m'инчи даражасын A'нын m'инчи даражасына бөлүүдө бирик сан экендиги бизге белгилүү. Мындан келип чыгат A'нын 0-чү даражасы 1ге барабар. Анда эмесе негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүү боюнча төмөндөгүдөй мисалдарды чыгарып көрөлү. B санын 6-чы даражасын B санын 4-чү даражасына бөлөлү. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө төмөндөгүдөй формуланы колдонобуз. Анда бул жерде негиздери бирдей болгондуктан негизин өзүн жазып, бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитебиз. Мында 6дан 4'тү кемитсек, B санынын квадраты келип чыгат. Демек, биздин B'нын 6-чы даражасын B'нын 4-чү даражасына бөлсөк, B'нын квадраты келип чыгат. Экинчи мисалда 3'түн кубу бөлүнгөн 9. Бул жерде биздин даражалардын негиздери бирдей эмес. Экинчи бөлүнүүчүнүн негизин биз даража түрүндө өзгөртүп алсак болот. 9 бул 3'түн квадраты. Анда биз төмөндөгүдөй даражага болобуз. Негиздери бирдей, анда формуланы колдоно турган болсок, негизи 3 жазабыз жана бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн 3 бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчү, бөлүүчүнүн даража көрсөткүчү бул 2, анда кемите турган болсок, 3'түн 1-чи даражасы, каалагандай сандын 1-чи даражасы бул өзүнө барабар. Биз негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүү жана бөлүүнү карадык. Эми көбөйтүндүнү даражага көтөрүү жана даражаны даражага көтөрүүнү карайлы. Демек бизге төмөндөгүдөй даража берилсин. Бул даражанын негизи көбөйтүндү болсун. Бул AB санын 4-чү даражасы. Бул даражаны мен көбөйтүндү түрүндө жазып көрөйүн. Башкача айтканда, AB санын 4 жолу өзүн өзү көбөйтө турган болсом, 4 жолу өзүн өзү көбөйттүм. Жана мен AB санынын 4 жолу өзүн өзү көбөйткөн көбөйтүндүнү алдым. Бул көбөйтүндүдөн A санын өзүнчө көбөйтүндү түрүндө, B санын өзүнчө көбөйтүндү түрүндө жазып көрөйүн. Жана бул жерде A саны өзүн өзү 4 жолу көбөйткөн көбөйтүндүсү жана B санынын өзүн өзү 4 жолу көбөйткөн көбөйтүндүсүн көрүп турам. Жана бул көбөйтүндүлөрдү мен даража түрүндө жаза турган болсом, A'нын 4-чү даражасы, ал эми бул көбөйтүндү B'нын 4-чү даражасы. AB санынын 4-чү даражасы, бул A санынын 4-чү даражасы көбөйтүлгөн B санынын 4-чү даражасына барабар экен. Жана ушул сыяктуу каалагандай көбөйтүндүнү натуралдык даражага көтөрүүдө ушул сыяктуу аткарсак болот экен. Демек, AB каалагандай саны n натуралдык
sаны үчүн эрктүү түрдө тандап алынган төмөндөгүдөй формула орун алат. A-б'нын n-инчи даражасы, A-нын n-инчи даражасы көбөйтүлгөн B-нын n-инчи даражасы. Анда бул формуланы далилдеп көрөлү. Далилдөө учурунда A-B санынын n-инчи даражасы биз көбөйтүндү түрүндө жазып көрөлү. Демек бул жерде A-B саны n жолу өзүн өзү көбөйтүлүп турат. Бул жерден A санынын жана B санынын өзүн өзү көбөйтүндү түрүндө жазылуусун карап көрөлү. A санынын n жолу көбөйтүндүсүн даража түрүндө жана B санынын n жолу көбөйтүндүсүн даража түрүндө жазсак, биз формула туура экендигине ээ болобуз. Каалагандай көбөйтүндүнүн даражага көтөрүүдө көбөйтүүчүлөрдү ошол даражага көтөрүп, аларды көбөйтөбүз. Жана ошондой эле балдар, бул көбөйтүндүнүн көбөйтүүчүлөрү 3 жана андан көп болсо дагы биз ушул сыяктуу аткарабыз. Анда эмесе мен көбөйтүүчүлөр 3 сан болгон учурдагы жалпы формуласын жаздым. Жана A-B санынын n-инчи даражасы, A санынын n-инчи даражасы, B санынын n-инчи даражасы жана S санынын n-инчи даражасынын жалпы көбөйтүндүсүнө барабар экен. Анда эмесе мен төмөндөгүдөй мисал иштеп көрөйүн. Биринчи мисалда 2B санынын 6-нчы даражасын карап көрөйүн. Бул даражанын негизи көбөйтүндү болуп турат. Ал көбөйтүндү 2 көбөйтүүчүдөн түзүлүп турат. Демек биз аныктама боюнча көбөйтүндүнү даражага көтөрүүдө көбөйтүүчүлөрдүн ар бирин ошол даражага көтөрүп, аларды көбөйтөбүз. Жана жалпы формуласы мына ушул түрүндө берилет. Бул жерде көбөйтүүчүлөрдү ар бирин 6-нчы даражага көтөрөлү жана аларды көбөйтөлү. Бул жерде 2-нин 6-нчы даражасы 64. Демек, бул көбөйтүндүнү даражага көтөрүүдө 64 Б'нын 6-нчы даражасы деген маанисине ээ болдук. Экинчи мисалда минус 3xy-тын кубун таап көрөлү. Бул даражаны маанисин табууда даражанын негизи 3 көбөйтүүчүлөрдөн турган көбөйтүндү. Демек, аныктама боюнча 3 жана андан көп көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн даражага көтөрүүдө ар бирин ошол даражага көтөрүп көбөйтөбүз дедик. Мына бул жерде ар бирин кубка көтөрө турган болсок, минус 3-тün кубу минус 27-ге барабар. Анда минус 3xy-тын кубу минус 27x куб y куб деген маанисине ээ болот экен. Анда эмесе балдар, биз даражаны даражага көтөрүүнү карап көрөлү. Бизге төмөндөгүдөй даража берилсин. Бул даражанын негизи даража болуп турат. Демек, даражаны даражага көтөрүүнү карап жатабыз. Даражанын негизин көбөйтүндү түрүндө жазып көрөлү. A-нын квадраты көбөйтүлгөн A-нын квадраты көбөйтүлгөн A-нын квадраты деген көбөйтүндүгө ээ болобуз. Жана бул жерде негизи A болуп турат. Ал эми негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негизин өзүн жазып, ал эми даражаларын суммалайбыз дегенбиз. A-нын 2 кошулган 2 кошулган 2 даражасына ээ болдук. Мындан келип чыгат, A-нын 2 көбөйтүлгөн 3-чү даражасына ээ болобуз. Же болбосо A-нын 6-нчы даражасы. Демек балдар, даражаны даражага көтөрүүдө негизин өзүн жазып, ал эми даражаларын көбөйтөт экенбиз. A квадраттын 3-чү даражасы бул A-нын 2 көбөйтүлгөн 3-чү даражасына барабар экен. Мына ушул сыяктуу каалагандай даражаны даражага көтөрүүдө ушул сыяктуу аткарсак болот экен. A каалагандай сан, m жана n натуралдык сандар үчүн эрктүү түрдө тандап алынган төмөндөгүдөй формула орун алат. A-нын m-инчи даражасынын n-инчи даражасы бул A-нын m көбөйтүлгөн n-инчи даражасына барабар. Далилдеп көрөлү бул формуланы. Демек, A-нын m-инчи даражасынын n-инчи даражасын төмөндөгүдөй көбөйтүндү түрүндө жазып алсак болот. Бул A-нын m-инчи даражасы өзүн өзү n жолу көбөйткөн көбөйтүндүсү. Жана бул жерден даражанын касиети боюнча төмөндөгүдөй жазып алсак болот. A-нын m-дин n жолу суммасына барабар. Демек балдар, бул жерде m-дин n жолу суммасы m көбөйтүлгөн n көбөйтүндүсү түрүндө жазып алсак болот. Демек, мындан келип чыгат,
A'nın m көбөйтүлгөн n'inci darajасы. Даражаны даражага көтөрүүдө даражанын негизин өзүн жазып, ал эми даража көрсөткүчтөрүн көбөйтөт экенбиз. Анда эмесе төмөндөгүдөй мисал иштеп көрөлү. X'тин квадратынын 5 даражасы. Демек бул даражанын маанисин табууда даражанын негизи албетте даража болуп турат. Даражаны даражага көтөрүүнү аткарубуз керек. Демек даражаны даражага көтөрүүдө негизги формуласы бул жерде негизин өзүн жазып, демек негизи x, ал эми даражанын көрсөткүчтөрүн көбөйтөбүз. Башкача айтканда 2-ни 5-ке көбөйтсөк, x'тин 10-чу даражасы келип чыгат. Мындан экинчи мисал, a'нын 6-чы даражасын кубка көтөрөлү. Негизин өзүн жазабыз. Ал эми даража көрсөткүчтөрүн көбөйтөбүз. 6-ны 3-кө көбөйтсөк, a'нын 18-чи даражасы келип чыгат. Башкача айтканда, a'нын 6-чы даражасынын кубунун мааниси a'нын 18-чи даражасы. Үчүнчү мисалда y-тын 12-чи даражасынын квадраты. Демек бул даражанын маанисин табууда биз даражаны даражага көтөрүүнүн формуласын колдонобуз. Демек y-тын өзүн жазабыз. Ал эми даражаларын көбөйтөбүз. 12-ни 2-ге көбөйтсөк, y-тын 24-чү даражасы келип чыгат. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда даражаны даражага көбөйтүү, даражаны даражага бөлүү албетте негиздери бирдей болгон учурда, жана ошондой эле көбөйтүндүнү даражага көтөрүү жана даражаны даражага көтөрүү жөнүндө сөз кылдык. Жалпы эле даражанын касиеттери жөнүндө сөз кылдык. Анда эмесе мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Төмөнгү туюнтманын маанисин тапкыла. Демек бизге туюнтма берилди. Ал туюнтмада даражалар катышкан туюнтма болуп эсептелинет. Бул туюнтманын маанисин тапкыла. Жооптордун варианттары бар. Биринчи вариант -1, экинчи вариант -8, үчүнчү вариант 0, төртүнчү вариант 1. Анда эмесе бул туюнтманы жөнөкөйлөтүп, ушул жооптордун варианттарынан туура жоопту тандагыла. Бул төртүнчү жооп туура экен, бул жооптордун варианттарынын ичинен. Демек бул 1-ге барабар экен. Анда эмесе биз бул туюнтманы жөнөкөйлөтөлү. А дегенде биринчи мен кашанын ичиндеги маанилерин же болбосо туюнтмаларын жөнөкөйлөтүп көрөйүн. Бул 2-нин 5-чи даражасынын квадраты. Же болбосо даражаны даражага көтөрүүнү аткарып көрөйүн. Демек даражаны даражага көтөрүүдө бул формула боюнча табабыз деп айтканбыз. Негизин өзүн жазабыз, ал эми даражаларын көбөйтөбүз. Мындан 2-нин 10-чу даражасы келип чыгат. Экинчи, биз аткарган биринчи амалды 2-нин 5-чи даражасына бөлүп көрөлү. Демек бөлө турган болсок, бул негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүү болуп турат. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин өзүн жазып, ал эми бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитебиз деп айтканбыз. Демек негизи 2, анан мындан 2-нин 5-чи даражасы келип чыгат. Үчүнчү амал 8-ти даража түрүндө жазып алалы. Демек 8 бул 2-нин кубу. Төртүнчү болсо 2-нин кубун 2-нин квадратына көбөйтөлү. Бул дагы негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн жалпы формуласын колдонобуз бул жерде. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн суммалайбыз деп айтканбыз. Демек негизи 2, ал эми даража көрсөткүчү 3 кошулган 2. Мындан 2-нин 5-чи даражасы келип чыгат. 5-чи амалда кашанын ичиндеги мааниси 2-нин 5-чи даражасы. Ал эми туюнтманын мааниси 2-нин 5-чи даражасы экени белгилүү. Булардын ортосундагы бөлүү амалын аткарабыз. Демек 2-нин 5-чи даражасын 2-нин 5-чи даражасына бөлөбүз. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин өзүн жазып, жана бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитебиз. Демек негизи 2, ал эми даража көрсөткүчтөрү 5 минус 5. Мындан 2-нин 0-чү даражасы келип чыгат. Каалагандай 0-га барабар эмес сандын 0-чү даражасы 1-ге барабар. Демек балдар, бүгүн биз даражанын касиеттери жөнүндө сөз кылдык. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.